Хутбада 15 сүннөтү бар. Ушуну жакшы эске алыш керек. Биринчи, даарат менен окуш керек хутбаны. Хутба окуп жаткан киши даараттуу болсун. Мына ошондуктан дааратсыз киши жана жунуп адам эгерде хутба окуй турган болсо макрух болот. Экинчиси, тик турган абалда окуш керек. Сүннөт. Үчүнчүсү, коомго жүздөнүүсү сүннөт имамдын. Төртүнчүсү, хутбадан мурун купия аузу билланы айтат. Кээ бир жерлерге барсак, таксырлар ошол эмне кылышат? Жума намазы окуган кезде ордунан туруп алып аузу биллахи минаш шайтанир ражим бисмиллахир рахманир рахим деп үнүн чыгарып айтат да. Бул жакшы эмес. Хутбаны аузу билла бисмилла эмне кылып айтылат экен? Купия айтылат. Бул сүннөт. Андан кийин хутбаны жамаатка угузуу, үндү чыгарып айтыш керек, жамаат уксун. Андан кийингиси Алхамдулиллах деген сөз менен баштоо. Хутбаны эмне менен баштайт экенбиз? Алхамдулиллах менен. Андан кийинги сүннөт Алланы, ошол хутбада Алланы даңазалоо, Аллах Таалага мактоо айтуу, аны улуулоо. Андан кийингиси эки шахадатты айтуу, ашхаду ан ла илаха иллаллаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу айтуу. Анан загын сүннөттөрдүн бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуу. Андан кийинги сүннөт насаат айтуу. Элге кайрылып, ошол жерде үгүт насаат болуш керек. Андан кийинги сүннөт эмне десе, Кур'ан окулуш керек. Хутбада Кур'ан окулуу эмне экен? Сүннөт болот. Андан кийинги сүннөт экинчи хутбада дагы кайра Аллах Таалага мактоо айтыш керек. Аллах Тааланы улуулаш керек жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтыш керек. Андан кийинги сүннөт жалпы момун мусулмандардын акында дуа кылыш керек. Бул да эле сүннөт амалдардан. Андан кийинги сүннөт эмне дедик? Жокоруда айтканыбыздай, муфассалдын узун сүрөлөрүнчө эмне болсун? Узун кылуу. Андан узун болсо эмне болот дедик жокоруда? Макрух болот. Андан кийинги сүннөт ошол эки хутбанын ортосунда отуруу. Бирок канчалык отуруш керек десе, бул тууралуу аалымдарыбыз эки пикир айтышкан. Бир пикир боюнча, биринчи пикир боюнча кыска аяттын бир кыска аяттын мөөнөтүнчө дейт. Экинчи пикир келет, эмне дейт? Ар бир мүчө өзүнүн ордуна токтой турган мөөнөтчө дейт. Мисалга, хутбаны окуп отурдуңуз, ар бир мүчөңүз кайра өзүнүн калыбына келгенге чейин туруп, анан экинчисини баштайсыз дейт. Эгерде кокус имам отурбай, бир ортоло эки хутбаны окуса, анда жаман иш кылган болот. Дагы бир эки бул жерде айта кете турган маселелер бар. Мисалга, хутбадан мурун эмне дедик? Биринчи чыгып бир отуруш керек. Мына ошол да сүннөт. Бул бир. Анан хатиптин, ошол хутба окуган адам, имамдыкка жарай турган адам болуусу шарт. Не болуш керек бул? Акылдуу, эстүү, балагатка жеткен эркек болуш керек ошол хутба окуп жаткан адам. Үчүнчүсү, минбарга чыгып алып хутба окуу сүннөт. Жерде туруп алып эмес, ошол минбарга чыгып туруп окуу эмне экен? Сүннөт болот. Андан кийин эмне дедик? Хутбаны жарыя окуу жана экинчи хутбада баягы үнүнү бар го, биринчи хутбага караганда эмне кылуу? Төмөнүрөөк кылуу дейт. Бул да эле бир сүннөт амалдардан болуп эсептелет. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, ошол минбарга жаңы чыккан кезиңизде салам айтууга жакшы эмес. Салам айтпай эле коюш керек. Албетте кээ бир китептерибизде бар экен, бирок ошол жакшысы эмне? Салам айтылбаганы жакшы.